Жогорку кеңештин депутаттыгына бир мандаттуу номер 10 Куршап шайлоо округунан талапкер Айтмамат Кадырбаевдин үгүт иштери уланууда. Кезектеги жолугушуусу Кара Суу районунун 30 адыр эли менен болду. Биз бүгүнкү күндө уже ойдоно турган күн келди. Буга чейин биз өзүбүздүн добушубузду болбогон бир алым күрүчкө, бир кесим этке, бир стакан аракка 200 сом акчага сатып бергенбиз. Давайте ойлонойлу. Иш-чарага келген айыл эли алгач Айтмамат Кадырбаевдин иш платформасы менен таанышышты. Мындан сырткары депутаттыкка талапкер эл элиндеги негизги көйгөйлөрдү так даана көзгө сайып көрсөтүп айтып берди. Ошол эле учурда дыйканчылык айыл чарба тармагына кайрылбай койгон жок. Эккен буудайыбыздын түшүмүн көрүп атасыздар. Эккен жүгөрүбүздүн түшүмүн көрүп атасыздар. Ошондуктан мен айтып коеюн, ушулардын бүт баарын жыйнаштырып туруп, жаңы ошол элге пайда алып келе турган мөмө-жемиштерди егишибиз керек. Мен буну кур сөз кылып туруп, жөн эле асмандан алып айтып аткан жокмун да. Бул боюнча мен бир нече мамлекеттерден тажрыйба алып келдим. Жолугушууда айтылган көкрөк көйдөндөн чыккан сөздөр карапайым калкты да ойлондурбай койбоду. Мына ушундай ачык форматта уланган иш-чарада 30 адырлыктар суроо талаптарын койгонго да жетишишти. Сөзсүз түрдө шарт болуш керек. Бир тажрыйбалуу ал жерде атайын бир адис иштеш керек, акушер гинеколог иштеш керек. Эжеке, ошол жерде бүт баарына шарт болуш керек. Койкасынан баштап жанагы родильный немесине чейинчи. Андан кийин жанагы бала мындай бир толук мындай бир жетилип төрө болсо, ага жанагы вакуумга сала турган шаймандар болуш керек. Менин түшүнүгүм боюнча мына целый бир чоң 30 адыр, бул бир эле карасынын сыймыгы эмес. 30 адырда кандай биздин акылмандарыбыз чыккан, кандай кыйын кишилерибиз чыккан. Ушул жерде элементарный садик жок болсо, элементарный бала бакча жок болсо, анда бул жерде эч ким иштебептир да. Эч ким сиздердин үнүңүздөрдү тиги жогору жакка жеткизбептир да. Мен сиздерге айтып коеюн. Ошондой эле өзүн тааныштыруу жолугушуусунда Айтмамат Кадырбаев 2000 сом үчүн балдардын келечегине балта чабуу бул чоң караңгылык экенин, жаркын келечек ар бир кыргызстандыктын кыялы болуу керектигине үндөдү. Неберенин, чеберенин келечегини 2000 сомго сатпаңыздар. 2000 сом, 1800 күн бар 5 жылда. 1800 күн бар. 2000 сомго бөлүңүздөр. Kimde kalkülatör var? 1800'de. Böldürece. Var mı kalkülatör? 90 tiyimden diye. Zaten batta tüyüldü. Oyuğun kula, aynen ayındarım. Pandam. 90 tiyimde bugün duvana versen duvana kapı olmataklar. Böyle gün aytmayla koyunlar. 30 адыр эли бир мандаттуу округтан талапкер Айтмамат Кадырбаевке чоң ишеним артып жана иш билги саясатты жүргүзүшүнө колдоо көрсөтөрүн жашырышкан жок. Жолугушуу соңунда адаттагыдай айыл аксакалдары ак батасын берип, алдыдагы шайлоодо ийгиликке жетүүсүнө тилектештигин билдиришти. Жақсы елдің маңайы жақсы маңайда жолығышып, өздерінің көйгөй маселелерин чечип, суроолорун берип, бардыгы бир колду добуштан колдошду. Кудай буйрса ушу жигитке ийгилик каалайбыз. Ошо жогорку кеңешке барып отуруп калса, бул жигит элдер үчүн көп жумуштарды аткарат. Ого ишенүүчү 100% десем болот. Ошол ийгилик каалайбыз ушу жигитке. Айтмаматты шайлайбыз. Да кааласа Кудай ушундай ниетке жеткирсе. Эмне үчүн? Эмне үчүн? Биздин элдин мүдөөсүн жеткириш үчүн.
мүдө элде көп балам. Ушу бир неме деп аэропорт болот турган жерибиз, аэропорт болот деп жүрүп башка бирөөлөргө сатылып кетиптир. Ушул боюнча биз Айтмаматты шайлайлы, себеби үнүбүздү ушака жеткилсин деп бир айыл колдоп атабыз.